Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда коомдук пикир берүүсү. Бул көрсөтүүнү сиздер ошондой эле Ты медианын Facebook жана YouTube баракчаларынан түз эфирде көрсөңөр болот. Аты жөнүм Нурлан Адаев. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызды дебат түрүндө өткөрүп, бизге конокко шаардык кеңештин талапкерлигин койгон 9 партиянын үчөөсүн бүгүн чакырдык. Бул көрсөтүү эскертип кетейин, 16 жана 17 март күндөрү дагы болуп өтөт. Ошол 3 күн аралыгында биздин 9 партиянын, 9 саясий партиянын өкүлдөрү менен жана алардын платформалары менен таанышып кетсеңиздер болот. Айта кеткендей эле, бүгүн биздин конокто 3 партиянын өкүлдөрү келип отурат. Булар Бир Бол саясий партиясынын өкүлү, Улуу Журт жана Кыргызстан саясий партияларынын өкүлдөрү. Аны алар менен тааныштырып кетсем, Бир Бол саясий партиясынан бизге бүгүн Эсенбек Ардиев мырза келген. Саламатсызбы, Эсенбек мырза? Улуу Журт саясий партиясынан Айбек Талайбек уулу. Саламатсызбы? Жана Кыргызстан саясий партиясынан Мирлан Аманбеков. Саламатсызбы? Айта кетсем, бул эфирди мен өзүм жалгыз алып барбайм. Менин кесиптешим десем деле болот. Жарандык коомдун активдүү бир өкүлү, көптөгөн социалдык проектлердин автору жана ошондой эле Ош шаарынын тургуну Акылай Каримова болмокчу. Саламатсызбы, Акылай? Башында эле айткандай, бул көрсөтүү дебат форматында өтүп, ар бир дебаттын өзүнүн эрежелери болгондой эле биздин көрсөтүүбүздүн дагы өзүнүн эрежелери бар. Биринчи ирет ошол эрежелер менен силерге тааныштырып кетсем, биринчи ирет келген конокторубузга ар бирине 3 мүнөттөн убакыт берилет. Бул убакыттын ичинде силер өзүңөрдүн партиялардын платформасы менен тааныштырып кетсеңер болот. Андан соң ушул платформалар негизинде бири-бириңерге суроо берсеңер болот. Ар бир жоо 2 мүнөттөн ашпаш керек. Ошондой эле биздин атайын телетоп азыркы учурда шаарыбыздын кооператива жана Ленин көчөсүндө кесилишинде иштеп турат. Алар менен 2 жолу байланышка чыгабыз. Жөнөкөй биздин шаардын тургундарынан суроолорду күтөбүз. Ошондой эле Акылай социалдык тармактардан келген суроолорду силерге узатат. Аларга дагы жооп берүү 2 мүнөттөн ашпаш керек. Ошондой эле биз өзүбүз атайын бир суроо даярдаганбыз. Бул көрсөтүүнүн жүрүшүндө аны мен силерге жарыялайм. Алга дагы жооп берүү 2 мүнөттөн ашпаш керек. Анда эмесе баштасак. Биринчи ирет Бир Бол саясий партиянын өкүлү Эсенбек Ардиев мырзага сөз берсек, өзүңүздүн платформаңыз, өзүңүздүн партияңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бизде Бир Бол партиясы 2020 жылдын Ош шаардык кеңеште болгон шайлоосуна өзүнүн партиянын немесин койдук. Азыр шайлоого катышып турабыз. Шайлоого эң оболу өзүбүз бир 5 программа чыгарганбыз. Бул биздин бүтүндөй 4 жыл аткара турган программабыз эмес. Бул иштин башында эле тез аткарылуучу программа. Булар биринчиси 0% ипотека деген. Бул жана бизде Ош шаарында курулуп жаткан ипотекалык ишканалар курган үйлөрдү пайызын азыркы учурда 4%га түшүргөнбүз өткөн жылы. Ушул 0% ченемде. Элге бул себеби 0%га түшүргөндө ар бир 400 жаран үй алган, ошонун ар бири где-то 500 миңдин тегерегинде бирөөнүн экономикасына пайда келтирет. Мындайча айтканда жардам болот. Бул эми социалдык программа болгон үчүн элге жардам болуш керек. Экинчиси 8 бала бакча деген. 8 бала бакча азыр шаардык мэриядан акча бөлүнүп курулуп аткан бала бакчалар бар, 3-4. Анан бизде мисалы үчүн Союз тарагандан кийин жана биздин чоң бала бакчаларыбыз 250 орунду, 200 орунду бала бакчаларыбыз башка министерствого, башка тармакка өтүп кеткен да. Вот ошолорду кайтаруу жөнүндө. Буларды да кайтарса болот, жолдору биздин программабызда бар бардыгы. Үчүнчүсү ол биздин шаарыбызда өзү норма боюнча тез жардам машинасы биздин шаарга азыркы элдин санына эсептегенде 28 болуш керек экен. Бирок тилекке каршы бизде шаар боюнча где-то 14 эле тез жардам машинасы бар. Анын дагы где-то 10-дою уже өзүнүн срогу жетип калганда эксплуатациядан чыгарыш керек. Ошого биз 10 тез жардам деп айтабыз. Бул дагы бунда жолдор бар, сүйлөшүүлөр жүрүп атат бул жөнүндө дагычы. Буну да аткарса болот. 22 гектар сейилбак деп жазганбыз. Бул 22 гектар сейилбак буга чейин мен өзүм депутат болуп жүргөндө да айтып кеткенмин. Бул Ош шаарынын домодук деп коебуз биз. Домодукта жайланышкан бул профсоюзга караган жер. 22 гектар жер. Азыр чыгып карасаңыздар бүт эле мусор, кээ бир дарактарды кууратыш үчүн атайын астына бир нерселерди себип, ошондой жолдор менен буга чейин баягы чек катары сатып, прокуратура иш козгоп кайра кайткан жерлер булар.
Буну кече жакын ген план иштелип, ПДБ иштелип атканда биз киргизгенбиз 22 гектар сейил бак. Эң акыркысы үзгүлтүксүз таза суу. Бул боюнча буга чейинки аткарылган жумушка где-то 5 километр турбо болсок, таза суу маселеси чечилет. Рахмат, чоң рахмат сизге. Анда эмесе эскертиптен 3 мүнөттөн ашпасын. Айбек мырза сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу шайлоочулар. Биз Улуу Журт саясий партиясы Ош шаардык кеңешке өзүбүздүн Ош шаардык кеңешине талапкерлерди чыгарып, өзүбүздүн программабызды алып чыктык. Ал жерде биздин программада биринчиден Ош шаарынын биринчи очередь бүгүнкү күндө аба менен суудай керек ген планын жана деталдык өнүгүү планын 2050-жылга чейин иштеп чыгуу керек. Анын ичинде таза суу, свет маселеси, бардыгы коопсуздук, жылуулук берүү түтүктөрү, бардыгы коопсуздук өнүккөн өлкөлөрдөй болуп, жолдордун астына жанагындай подземный ход деп коет, ошондой кылып алып өтүшүбүз керек. Бул биринчиси. Экинчиден, ошону алып чыккандан кийин жана деталдык планды иштегенден шаарда мыйзамсыз курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр, турак жай комплекстердин саны кыскарат. Жана ошол жерде өзүм билемдик менен салып жаткан мыйзамсыз курулуштар да токтойт. Экинчиден, үчүнчүдөн жанагы шаардагы болуп жаткан бүгүнкү жол тыгыны. Бүгүнкү күндө шаардын бир башына жетиш үчүн аябай жол тыгыны көп. Ошондуктан жолдорду чоңойтуу жана ички жолдорду ремонт кылуу, оңдоо, жөө өтмөктөрдү куруу бүгүнкү күндө биздин башкы пландарыбыздын бири. Пландарыбыз жөнүндө жакында атайын сюжет кылып дагы чыгарабыз. Болду, калганын ушул немеде айтабыз. Рахмат чоң. Анда эмесе келерки сөз Кыргызстан саясий партиянын өкүлү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин алдыдагы 2020-12 апрелде боло турган шайлоого алып чыккан программабызды тааныштырып кетсем, бул шаар үчүн деп аталат. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүү, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, шаар коопсуздугун бекемдөө, инвестицияларды тартуу жана ачык айкындуулукту күчөтүү. Бул программабызды негизинен алып чыкканыбызда буга чейинки болуп биз ушул 4 жыл арасында иштеген иш-аракеттерибизге таянып, жөн эле кур сөз болуп калбасын деп, алдыга койгон максаттардын жыйынтыгы чыксын деген жаатта иш алып барып программаны түздүк. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүүдө бул негизинен эле азыркы социалдык чөйрөдө көйгөй болуп аткан бул бала бакчалардын саны боюнча. Бала бакчалардын өзүнүн ошол азыркы күндөгү нормаларга жооп бербейби талаптары боюнча жана шаардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча бул биз буга чейинки ПДПнын негизинен карап чыгып уже коомдук угууда турат. Ошонун алдыга карай чечилишин жана ошол жөн эле бир проект болуп калбастан ошол ишке ашырышын көзөмөлдөө иретинде эртеңки күндө ошол буга чейин көтөрүлгөн мыйзамсыз курулуштар, ошол мыйзамсыз курулуштар эртеңки күндө кайра кайталанбасын деген багытта иш алып барып, ПДПны киргизүү ниетинде турабыз. Буюрса ишке ашат деген ойдомун. Анан шаар коопсуздугун бекемдөө. Мисалы, шаарда шаар эли жакшы эс алуусу үчүн биз шаар жарандарына, шаар тургундарына шарт түзүп беришибиз керек. Бул шарттар ошол жөө жүргүнчүлөрдүн жөө өтмөктөрү, азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер же болбосо коляска түртүп баласы менен бир жака бара турган адамдарга бир аз кыйынчылыктар бар. Тротуарларыбыз жабылып калган же болбосо тротуарларыбыз деги эле жок. Кандайдыр бир соода түйүнгө айланып калган. Ошол багытта иш алып баралы деген максатты да турабыз. Буга чейин да бул максатта иш алып барганбыз. Андан кийин инвестицияны тартуу маселесин жолго салуу, бул бүгүнкү күндө биз бюджетти каяктан көбөйтөбүз? Бюджетти ушул инвесторлорду чакыруу менен. Инвесторлордун саны көбөйсө, биздин бюджеттин саны көбөйөт демекчи. Инвесторлордун кандай жөнгө салабыз? Биз ошол азыркы жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелерди буга чейин дагы айтылып келген форумдарды өткөрүү негизинде
ачык айкындуулук деп саясат деп атабыз, ошону бүт инвесторлорго ачык саясат жүргүзүү. Андан кийинки айтып кете турган нерсе, биз азыр ачык саясатты жүргүзөлү деп атабыз. Бүт мындан кийинки биздин иш процесстерибиз бүт онлайн режимде болот деген убадан беребиз. Рахмат. Рахмат чоң сиздерге. Мен да эскертип кетейин, бул көрсөтүү Түз ободо жана ошондой эле Facebook, Т-медианын Facebook жана YouTube баракчаларында азыр жүрүп барат. Сурооңор болсо, эгерде биздин атайын баракчабызга кирип, сурооңорду биздин талапкерлерге берсеңер болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен биринчи суроону баштасам, урматтуу кандидаттар, силер билгендей эле биздин Ош шаарындагы билим берүү тармагы өтө бир башкача абалда десем, айтып коеюн, башкача эле абалда тургандай. Себеби бюджет, шаардын бюджети 1 миллиарддан ашса, ошонун 3/1 бөлүгү 360 миллиондон ашык акча биздин билим берүү тармагына бөлүнөт экен. Бирок көрсөткүчтөр андай деле жарыкталды эмес. Кандай түздөсө болот? Эмне үчүн биздин балдар олимпиада барган жеринде, башка бир ушундай бир сынактарга катышканда бир жаман бир көрсөткүчтөр менен кайтып келатат? Кимден баштайсыз? Мен жооп берейин. Билим берүү тармагында да проблемалар бар. Бул эми бир эле биздин Ош шаары боюнча эмес, бул Кыргызстан боюнча эң негизги проблемасы бул тажрыйбалуу мугалимдердин чет өлкөгө кетип калышы, мектептерден кетип калышы болуп эсептелип атат. Ошон үчүн мына кече жакында өкмөттүн деңгээлинде да бул проблемага көңүл коюлуп, айлык акылары бир аз көтөрүлдү. Ошонсо деле азыркы берилген айлык акы аз. Эми бунун баары келип келе республиканын бюджетине, экономикага келип такалып атат. Ош шаарынын биринчи бюджетин көтөрсөк, мугалимдерге сөзсүз жардам берсек, тажрыйбалуу мугалимдер келсе, бул өзүнөн өзү чечиле турган нерсе. Анан дагы айта кетчү нерсе, мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, бир мектепке барсаң, 800 орундуу мектепте 2000 бала окуйт. Экинчи эле мектепте, ошодон дагы бир 5 километр аралыкта жайгашкан мектепте, 1000 орундуу мектепте 500 бала же 600 бала окуйт. Бунун себеби деле ошол келип билимдин сапаты болуп атат да. Ротацияны өз ордуна жүрүш керек. Азыркы 20 жылдан бери отурган директорлорду ордун алмаштырыш керек. Вот ошондо баардыгы өзүнүн ордуна келет. Рахмат. Бүгүнкү күндө бул билим берүү мекемелерин жаңылап жана оңдоп салуу керек. Себеби азыр бул жакта айтып кетти. Туура эле 800 орундуу мектепте 3000ге чейинки, буну биз дагы анализ кылып чыктык, 3000ге чейинки окуучулар. 280 орундук бала бакчаларда 700ге чейинки балдар бүгүнкү күндө билим алып жатат. Андан сырткары жанагыл мисалга бир райондон бир районго келип окумай, ушул неме көбүрөөк көйгөй болуп атат. Балдардын көчөдө жүрүшүнө, сабагына кечигип барышына жана башка тоскоолдуктарды жаратып атат. Ошон үчүн территориальный билим берүү болуш керек да. Ошол өзүнүн райондогу гана мектепке барыш керек окуучу. Ошон үчүн жанагы жолдо алардын ден соолугу же болбосо көптөгөн көйгөйлөр чыгып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө Кыргызстанда билимдүү мугалимдер көп. Мен ишенемин. Анын ичинде Ош шаарында дагы ошол өздөрүнө жооп бере турган мугалимдер жана кесипкөй мугалимдер бар. Алардын айлык акысы аз. Бүгүнкү күндө ошол айлык акыны көбөйтүш керек. Анын үчүн мэрия дагы жанагы көмүскө экономиканы алып чыгып, экономиканы көтөрүшүбүз керек, бюджетти көтөрүшүбүз керек. Андан сырткары кече мисалга бир Аксыдагы окуучунун көчөдөгү тартуу үчүн директорду жумуштан алып атат. Жок, наоборот, директор ага күнөөлүү эмес. Ошол сыяктуу көптөгөн мындай мугалимдерди сындыруу жагы каралып атат. Жок, мугалимдерге болушунча үлгү көрсөтүп, аларга колдоо көрсөтүш керек. Мугалимдер бүгүнкү күндө биздин күзгүбүз, Кудайга шүгүр, ошол аз айлык менен дагы жакшы эмгек кылып атат. Анысы аз келгенсиз бүгүнкү күндө мугалимдерди шайлоого иштетип атат, башка кылып атат. Аларды бир гана билим берүүгө иштетиш керек. Рахмат, бул ушул мезгилде абдан бир орчундуу маселе десем жаңылышпайм. Себеби бул билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн эми албетте жогоруда коллегаларыбыз айтып кетти, бул негизинен бюджетке такалат, бирок буну биз жаңылышпашыбыз керек. Шаардын бюджетинен бул маселени чечип бере албайбыз. Буну биз республиканский бюджетке кайрылып бир кандайдыр бир ушул эжеке агай мугалимдер жакшы иштей турган
жаатта бир стимулдар түзүп беришибиз керек да. Негизинен эле азыркы биздин окуу процесстерибиз бүт эле жаңы эски эмеде калып кетти. Биз жаңы бир нукка түшүшүбүз керек. Буга чейин билим берүү башкармалыгы ошто жетекчисин биз да буга чейинки ушул төмөндөп кетүүсү боюнча сунушту берип кызматтан четтетилди. Эми азыр кийин да ошондой бир проблемалар чыкпас үчүн биз ошону азыртан эске алуу менен кесипкөй инсанды ошол жерге алып келишибиз керек да, эң негизгиси. Анан өзү ошол проблемаларды көтөрүп элге ошол жеткизиш керек. Рахмат. Силер ушул өзүңөрдүн платформаңарда азыр сөзүңөрдө да айтып кеткендей, ушул билим берүү социалдык тармактарды көтөрүү үчүн бир гана акча каражаты керек деп ойлойсуңарбы же бир кандай бир чечкиндүү бир кадамдар алыш керекпи? Балдарга биринчиден неме кылсын, баарына мен биринчиден жооп берсем булар капа болуп калсын. Кимге жооп бере аласыңар? Суроону кайталап койсоңуз. Мен айтам, бардык эле ушул билим берүү тармагын көтөрүү үчүн акча кетет, акчага бар, акча бөлүнүп атат. Бирок билим берүү тармагы өзү өнүкпөй атат да. Ошо кандайдыр бир мындайда мисалга бир мектептин бир классына кирсеңиз 60га жакын, 50-тен 60га чейинки окуучу отурат. Бир партада 3төн окуучу отуруп атат. Ал маселени чечиш үчүн акча керек да. Ал жерге кошумча корпус салыныш керек. Мектептерден ошол окуучуларга ылайыктап кеңири окуй турган мүмкүнчүлүк. Бир класста 30дан 23тен окуучу ашпаш керек. Ошондо окуучулардын бардыгына мугалим 45 мүнөт убактысын кеңири бөлүп жеткизип, ошону менен окутуп өзүнүн программасын жеткизе алмак. Бир немеде 60 окуучу. Сиздердин партияңар ошол нерсени мисалы эгер өтүп калсаңар, ошол нерсени биз мындай көзөмөлгө алып өзгөртүүгө биздин партия өтүп калса, Кудайым буйруп, биринчи очередте биз ал маселени көтөрүп чыгабыз. Ошол эле мектептердин жандарына кошумча корпус жана ошол бюджеттен бөлөбүз. Ошол бюджеттен ошону көбүрөөк бөлүп, ошол мугалимдердин, окуучулардын кененирээк окушуна шарт түзөлү. Биринчи кадамыбыз биздин биринчи кадамыбыз ошол келечек муунду тарбиялап өстүрүү. Келечекти карабаганды Тарык Замбирик Мурат дейби эле, ошол сыяктуу болот да. Ошон үчүн биз биринчи очеред мектепке, мугалимге, садикке, балдарга көңүл бурабыз деген ойдобуз. Рахмат, Эмирлан мырза. Албетте акча каражаты негизинен биринчи орунда турат десем деле жаңылышпайм, себеби азыр эми заман талабы бар эле бала бакыра бар дегендей. Бирок негизинен бир социалдык жакта караганда бир эле акчага такабастан ошол эле жана жогоруда айтылып кеткендей кесипкөй инсан келсе, ошол адамдардын иштеп аткан бир духун көтөрө турган бир программаларды чыгарыш керек да негизиненчи. Анан бир эле акча каражатын карап акча жок деген нерседен алыс болуш керек негизи. Акча жок деп эле отура берсек, анда биз алыга жылбайбыз да. Кайдыгер карабаш керек. Мектептерге бүт эле сварщик немелер толуп кетти дегенден алысмын. Бардык эле кесипкөй мугалимдер ошол өзүнүн предметтери менен бүгүнкү күндө берип атат. Ошол эле директори деле ошол жерде 20 жыл, 10 жылдаган мугалим болгондор. Гарановго келсеңиз деле ошолор мугалимдер, билим берүү министрлигине барсаңыздар деле ошол мугалим болуп иштеген адамдар иштеп атат бүгүнкү күндө. Бардык эле кесипкөй. Бирок финансы болбосо, жанагындай тартыштыктар болсо, алар кайка барат. Мен жооп берейин. Сөзсүз түрдө акча каражаты. Акча каражаты болбосо, биз жанагы айткан 60 бала бир класста окуп деген проблеманы чече албайбыз. Азыр мына Кудайга шүгүр ушул күндө мисалы үчүн арабтар берген жардамдан, республиканский бюджеттерден биздин Ош Кароозда мектептер курулду. Уже пайдалуу алып башталып, бул эми чечиле турган маселе. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө мугалимдердин айлык акысын көтөрүш керек. Эгерде мугалимдин үйүндө проблемасы болсо, ою башка жакта болсо, биздин балдарга кандай тарбия берет, кандай билим берет? Экинчиден жанагы 60 бала окуп атат деген класстарды өзүнүн нормасына түшүрүш керек. Баягы Союз учурунда болчу эле. 24, 20, эң көбү 30дан ашпачу. Вот ошол нормаларга келтирсе, бул өзүнө өзү чечиле турган нерселер. Анан эми коомдо азыр акчадан башка, мисалы үчүн билим берүү сапатын чече албаса керек деп ойлойм да. Бир гана ошо тажрыйбалуу мугалимдерди алып келүү, анан заманбап мектептерди куруу, ошол заманбап окуу куралдары менен камсыз кылсак, вот ошондо баардыгы өзүнүн ордуна келет. Уруксат берсеңиз, эки ооз сөз кошуп койсом, буга чейинки биз айтып атпайбызбы, кесипкөй инсан келсе депчи. Негизинен ушул шаарды кеңеште эле, ушул мэрияда эле ошол жаатта ишти алып барыш керек да. Азыркы күндө бизге эмне болуп атат, акча каражаты бөлүнүп атат, анан азыр бүтпөгөн мына мектептерибиз бар, Ломоносов мектебибиз бар, Исхак Разаков атындагы номер 20 орто мектебибиз турат.
акча каражаты бөлүнгөн, жарым жартылай болуп турат да. Ушуну алдыга жылдыра турган ушул шаардагы Көзөмөл жоктугунанбы? Көзөмөл жоктугунан албетте бул. Эми көзөмөл жүргүзгөндө эмелер бар, бирок кызыгып ошону чече турган адамдын саны аз да. Жок, мындай да, эми кечирип коесуң Мирлан, бирок көзөмөл жоктугунан эмес, бул эми республикадан акча бөлүнүп аткандан кийин акча каражаты келген булактан дагы көз каранды болот да. Эми мындай алып караганда республиканский бюджеттен толук камсыз кылып бүтүрө албайт. Баардык мектеп бизде мисалы үчүн азыр республика боюнча где-то менин билишимче 7 миллиард сомго ошондой акча каражаты керек болот. Аны биздин Кыргызстандын экономикасы азырынча көтөрө албайт да. Эми бул бир аздан өзүнө келет. Буюрса, мына быйыл башталган мектептердин акча каражаттары менин билишимче баардыгы эле бар ордуна келет да. Рахмат чоң, Акалай сизге сөз берсем, суроолор келди. Рахмат чоң, бул жерде коомчулуктун негизги эң чоң суроосу бул деген мурунку сазывда болгон партияларга. Биздин билишибизче бир Бол жана Кыргызстан сиздер ошол сазывда болгонсуздар. Анан бул жерде Т-медиа телеканалынын журналисттери анализ жүргүздү да. Жанагы убадалар канчалык ишке ашырылганы тууралуу. Анан ошонун негизинде материалдын жыйынтыгында бизге коомчулукка маалым болду, сиздердин партияңыздар көп жетишпедиңиздер, убадаларыңыздар боюнча. Анан коомчулукта мындай сөз бар да, второгодник дегенчи, жанагы эме мектепте жакшы окубаган балдарды экинчи жылга калтырып коет да. Анан сиздер кандай ойлойсуздар, ошол второгодник намына татыктуу болдуңуздарбы? Сиздер татыктуусуңуздарбы ушул шаардык кеңешке барганы? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, эгерде татыктуу болсоңуздар, как раз сиздердин сазыбыңыздардын алдында суу маселеси аябай чоң курч болуп турганда, анан көптөгөн донордук каражаттар менен ошол суу маселесин чечкенге аракет болгонда, биздин билишибизче ал Европа банк жана Европейский банк развития и реконструкции жана башка донордук мекемелер жардам берген. Бирок натыйжасында азыр мына жаз болду, элдин баары дагы деле айтып жатышат, суу жок. Анан ошого сиздерге ушундай суроо, эгерде натыйжалуу болдук деп эсептесеңиздер, анда эмнеге суу да азыркыга чейин ушинтип өчүп турат? Эскертип кетем, 2 минутадан ашпасын. Рахмат. Второгодник дегенге мен оюмча мындай курчураак, катуураак айтылган сөз болуш керек. Себеби биз Бир Бол партиясы 5 депутат болуп келгенбиз, бирок көп орчундуу, көйгөйлүү маселелерди биз көтөрө алдык. Ошол көтөргөн маселелердин көбүнө өзүбүз баягы сөз берген сөздөрдүн көбүнө жетиштик. Мисалы үчүн генплан боюнча, ипотека, жанагы турак жай менен камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн маселелерге жетиштик. Анан эми, конечно, 5 адам, 45 адамдын ичинде биздин көп сунуштар, мисалы үчүн сунушталган сунуштарыбыз өтпөй калды. Автотыгынды жоюу боюнча жер асты өтмөктөрдү биз канча 2016 келгенде сунуштаганбыз. Эми бизде депутаттар чечет, көпчүлүк чечет, добуш чечет. Анан эми депутаттар биз сунуштаган сунуштарды колдобосо сөзсүз түрдө кыйын болот экен бул маселе. Анан эми бул сазыкта буюрса биз азыр жаш, күчтүү, билимдүү кандидаттар менен келе атабыз. Эгер элибиз колдоп берсе, айтылган маселелердин дагы көбүн чечкенге аракет кылабыз. Кечиресиң, суу боюнча дагы, сууда бул 9 миллион евродай акча кеткен, ошо биз келгенге чейин. Бирок буну проектин жасаганда туура эмес жасашкан да. Бул эми, конечно, бул жоопкерчи адамдар менин оюмча бүгүнгө чейин жооп берди. Жана мен 5 километр дополнительный труба улап деп айтып атпаймынбы? Вот ошол бизде суу бул Союздан калган мамлекеттер арасында эки эле шаарда ушундай, Баку менен бизде. Бизде суу эмне үчүн токтойт? Суу бизде эки колот бар, эки колоттон жамыр жааганда жана кызыл тупурак акканы үчүн булганып калып ошол болот. Азыр мына 5 километр трубаны улаган болсок, жогору чыгарган болсок, ошол суу маселеси чечилет өзүнөн өзү. Рахмат чоң. Мирлан мырза, неге мурдагы ушул 4-чү чакырылыштагы чакырылышка барып атканда сиздер өзүңөр убадаңарды толук аткара алаган жоксуңар? Эми толук кандуу дегенден алысмын. Биз бир топ эле жакшы иштерде иш аракеттерин жасадык. Негизинен эми биз коллегиальный орган болгон үчүн чечимди депутаттар менен чогуу биргеликте кабыл алабыз да. Жогоруда Эсенбек
мырза айтып кетти, колдоо тапкан жок деп. Биз колдоп келет жатабыз, жакшы шаарга керектүү көйгөй бар эмесин баары эле ошо акча каражатына такалат. Негизинен ошол шаардын деталдуу пландаштыруусуна такалган нерселер да булардын баарычы. Шаардын деталдуу пландаштыруусун киргизсек, ошогон өтмөктөрдү чечсек болот. Ошол да биздин партия сунуш берген программа, ошонун негизинде ишке тутат да. Анан эми деги эле шаарга канчалык деңгээлде иш жүргүздүк десек, шаардагы жашоочулардан түшкөн бүт кат арыздардын негизинде жерлерде проблемалар чечип бергенге жетиштик. Эми буларды азыр атап өтсөм көп, жакында буюрса элге дагы бул ролик катары көрсөтөбүз. Негизинен биздин партиянын азыркы ушул созывда иштеп келген ишмердүүлүгү боюнча эми эл берет бааны. Бирок негизинен айтканда биз орчундуу маселенин баардыгын биз көтөрдүк. Жана жакшы дагы алдыга койгон пландар ишке ашпай калган нерселерди алдыга дагы максат коюп ишке ашырууну көздөп турган учурубуз. Анан бирок эми жанагы көч бара түзөлөт дегендей, биз ушул башка көйгөйлөрдү көтөрүүнүн негизинде мындай пути решения деп коет, эми орусча айтып койдум. Ошону таап чыктык да. Дагы келечекте буйруп насип келип калсак жаңы созывга ошол иштерди жүргүзгөнгө толук кандуу жетишебиз деген ойдомун. Эфирде коомдук пикир берүүсү түз эфирде. Айта кетсем, бүгүн бизде конокто 3 партиянын өкүлдөрү, бир бол саясий партиясы, Кыргызстан саясий партиясы жана Улуу Журт саясий партиясы шаарыбызды кандай өнүктүрөбүз, эгерде биз депутат болуп алсак деген суроонун үстүнөн азыр баш калтырып отурабыз. Анда эмесе дагы бир сурообуз бар экен, калай? Бул жерде бир бол партиясынын өкүлүнө суроо келип түштү. Сиздер айтыңыздар, суу маселеси келгенде труба туура эмес салынып калган депчи. Негизи туура эмес салынып калган үчүн ошон үчүн ал эме көйгөй азыркыга чейин турат депчи. Анан бул деген аябай көйгөйлүү нерсени айттыңыз деп айтышат да. Эгерде сиздер 4 жылдан бери шаардык кеңеште депутат болуп отурсаңыздар, эгерде билип отурсаңыздар ошол көйгөйлүү болуп аткан маселени эмнеге буга чейин айтпай, чыкпай, мындай мэрияга айтпадыңыздар, исполнительный орган катары? Биринчиден мен айтканда проект туура эмес деп, труба туура эмес заложить этилип калган эмес, проект туура эмес болуп калган деп айттым да. Бул жерде проект туура эмес дегенде, проекттин изыскать эткенде жана жердин астындагы суу чыгат деп расчётталышкан, бирок ошол расчёттуу проектте бүт болжонгон нерсе чыкпай калды. Вот ошол азыр труба бардыгы тартылган, ошол акча ошол жерге иштетилген. Бирөө көтөрүп кеткен жок мунчу. Бирок азыр эми ушунун чечимин мен айтып атпайм, жана 5 километр труба болсок ошол маселе чечилет депчи. Буга чейин, конечно, биз айтпай койгон эмеспиз, айтканбыз, ушу айтып, изилдеп жүргөн үчүн азыр проект менин билишимче өкмөттүн кароосунда. Бул уже акчасы деле табылган нерсе болуш керек менин билишимче. Анан эми азыр мына убакта бүтүп калат деп, бирок бул боло турган нерсе сөзсүз болот. Анан бул жерде суроону дагы кайталап койсоңуз, акыркы. Ошол эле. Мен дагы айтып келген үчүн бул жерде даже кээ бир кишилер жоопко да тартылган. Анан эми депутат болгондон кийин барып айтып эле бирөөнү камаганга укугум жок да. Биз эми айта турган кишилерге айтабыз. Ал жактан чара көрөт, кээ бирөөнө чара көрүлбөйт. Бизде ар дайым бир нерсени бүткөндөн кийин сөзсүз толук эмес бүтүп калат же туура эмес башталат деген сөз бар да. Бизде айрыкча Ош шаарыбызда да. Ошол суу маселесин дагы ошол туура эмес өлчөп алыппыз. Бизде эмне адистер жокпу? Туура ойлой турган, туура чечимге келе турган, туура эсептей турган жокпу деп ойлосоңор же кандай? Биз ар дайым ошо бир нерсе башталабыз дагы, анан кийин бул туура эмес болуп калыптыр, баштап алыппыз деп эле акчаны да кетиребиз, нефть да кетиребиз. А орто жолдо эл кыйналып турат. Мен жооп берем. Жооп берем. Бул маселе боюнча бизде специалисттер бар, расчет чыгарат. Бирок мындайдан биз баягы Союздан бөлүнүп чыккандан кийин бизге көп деле 30 жыл болду элек. Анан көч бара түзүлөт. Бардык нерсе мына жолуна коюлуп келатат. Бирок эми биз каалагандай тездик менен эмес. Анан экинчиден дагы бир нерсеси, башка өлкөлөр мына технологияга, азыркы заманбап технологияга бизге чейин өтүп кеткен да. Биз эми ошол бир түзүмдөн бир түзүмгө өтүп адаптация алгыча көп мамлекеттер алдыга кетип калды, менин түшүнүгүмчө.
азыр эми биз деле мындай жерге карап настроение түшүрүштүн кереги жок. Алдыга карап умтула берсек, бардыгы биз ойлогондой эле болот да. Рахмат, Улуу Жол партиясы өкүлү. 30 жыл болду. Көч бара-бара түзөлөт деп келетебиз. Бирок ушундай кыйшык куйшык иштер күн алыс чыгып турат да. Мисалга биз укуктук жана мыйзамдуу мамлекетпиз. Технозор деген бар. Ошол жылда март айынан баштап ушул жайы менен суу проблемасы Ош шаарында биринчи орунга чыгат. Ошол проект түзүлүп атканда, план ишке ашып атканда, ошол жанагы алган компаниялар жооп бериш керек. Дагы анын ордуна кийинки компания бүтүрүш керек. Если ошондой кылып, азыр бул жакта депутат айткандай болуп, чала бүтүп калган болсо, же болбосо жанагындай калып кеткен жерлери болгон болсо, алар жооп бериш керек. Элдин алдына алып чыгыш керек. Бул 300 миңден ашык эл суу чыгып атат ал жерден. Рахмат. Негизинен кесипкөй инсандар деп айтабыз бүгүнкү көбүсө. Кесипкөй инсандар ошол чечимди кабыл алса жакшы болмок да. Анан эми бизде көбүнчөсү шашуу иретинде ошондой кабыл алуу көнүп калганбыз. Анан бирок ошон жогоруда айтылгандай кабыл алып атканда канчалык деңгээлде ошол ишке ашырылды. Анан эми азыр тилекке каршы бардык эле коррупционный элементтер айтып атпайбызбы? Коррупция бар. Коррупция бар албетте. Муну жок дегенге алыспын, жок дегенден негизинен бир чоң көйгөйдү чечип атканда дыкаттык мамиле жасаш керек. Акылай сурооңуз болсо? Кечиресиз, бул жерде мындай аябай көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул деген экономика менен байланыштуу тема. Сиздердин барыңыздар айтып атасыздар, экономиканы жана бюджетти көбөйтүш үчүн биз деген инвесторлор менен иштейбиз депчи. Бул жерде мындай суроо болуп атат да, былтыры анан ушул жылы деле криминалдык топтор ОПГ деп коет, ошол менен мындай катуу курч маселе болуп кетти Ош шаарында. Анан бул жерде ушундай суроо, экономиканы өнүктүрүш үчүн инвесторлор эмеге келет экенде, мындай стабилдүү жерге келет экен. Анан там, где соблюдаются права человека, где они незыблемы и где есть верховенство закона деп атат да. Как вы будете развивать экономику, эгерде ушул базовые права и базовые принципы нарушаются? Бирде инвестор келбейт деген суроо болуп атат да. Кантип ушул жаатта иштейсиздер? Рахмат Акылай, азыр бул суроого кийинирээк жооп берсек, себеби биздин бир телекөрүүчүбүз бар экен. Улап койсоңор балдар. Саламатсыз барген? Саламатчылык кесиптеш. Мен азыр Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө турам. Азыр мен жанымда Ош шаарынын тургундары бар. Азыр ушул дебатка катышып жаткан партия өкүлдөрүнө өздөрүнүн суроо беришет. Саламатсызбы эже? Азыр бул дебаттагы партия өкүлдөрүнө кандай суроо бересиз? Эмне сурооңуз бар? Эң биринчи саламатсыздарбы? Сиздерге ийгилик каалайм. Сиздерге турган суроом ошол буга чейин эмне жумуштар жасадыңыздар, анан азыр эми өтсөңүздөр кандай жумуштарды жасайсыздар? Ошол боюнча айтып берип койсоңуздар. Рахмат эже. Сизде кандай суроо бар? Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, ошонун ичинде Ош шаарыбыз. Бизде эми мынау немеге жарышка келет жаткан биздин кыргыз мырзаларыбыз, айымдарыбыз, сурагым келет, ушул Ош шаарыбызга элге жакындан жардам бере турган кандай ой максатыңыздар бар келечекте жаштарыбыз үчүн деген суроону бергим келет да. Сизде кандай суроо бар? Саламатсыздарбы? Мен Ош шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы жалпы Ош калай калкым. Саламатсыздарбы кандидаттар? Азыр өтө кыргыз элинде жалпы эле Ош шаарында аябай көйгөйлүү маселелер бар. Ушул улуу жолдо аттанып атасыздар. Эгерде депутат болуп калсаңыздар, ушул Оштун элине кандай жардамыңыздар бар? Алдыда кандай иш пландарыңыздар бар? Ушул депутат болуп калгандан кийин ушул иш пландарды аткарууга толук мүмкүн. Суроңуз барбы? Суроо түшүнүктүү болду окшойт, кандай жардам кыласыңар деген биздин эжелерибиз суроо берип атат. Деги эле жооп берип кетсем, жана жаштарга кандай жардам бересиңер деп суроо берди. Жаштарга бизде как раз ушул социалдык чөйрөнү өнүктүрүү программабызда кирип кеткен. Бул шаар ичинде балдардын эс алуусуна жана өсүп өнүүсүнө
жакшы шарттар түзүп берүү. Бул биз буга чейинки алып жүргөн бала бакча проблемасы, андан кийинки бул домдордун арасындагы ушул детский площадкаларды, бала бакча аянтчаларын заманбап кылып, бир жакшы талапка жооп бере турган кылып, жашоочулардын балдары ойногонго шарт түзүп берүү деген темилигин көтөрүп атабыз. Андан кийинкиси ушул спортто, окуу чөйрөсүндө ийгиликке жетишкен биздин жаштарыбызга жеке партиянын атынан стипендия жана мүмкүнчүлүк болсо шаардык кеңешинин атынан дагы мэриядан да стипендия бергенге жардам беребиз. Рахматчы. Биргол партиясынын өкүлү. Жардам катары деп айтып кеттим. Жардам катары да биз Ош шаарында тилекке каршы муктаж болгон үй-бүлө, муктаж болгон жарандар өтө көп. Буга чейин дагы ошол Ош шаарынын шаардык бюджеттен акча бөлүп карап келебиз, бирок жетиштүү эмес да. Бардыгы келип эле ошол экономикабызга такалат. Экономиканы өстүрүү үчүн бизнеске эркиндик бериш керек. Качан биз бизнеске эркиндик беребиз, ошол эле чачтарач, самса бышырган, столовой, кен казган, башка чоң заводдорго, цехтерге баарына эркиндик бериш керек, мыйзамды иштетиш керек. Вот ошондо гана экономика көтөрөт. Инвестор деп биз инвесторду четтен издештин менин оюмча кереги жок да. Өзүбүздүн жарандары бар, өзүбүздөгү инвесторлорду жетиштүү болот. Вот ошолорду жакшы колдосок, мыйзам чегинде иш алып барса, аткаруу бийлиги бардыгы ордуна келет. Жардам дегенде менин оюмча ошол бюджет көтөрүлсө, бул өзүнө өзү жооп кете турган нерсе. Рахматчы. Бүгүнкү күндө биздин жарандар өздөрү карап, өздөрү менен өздөрү жашап келет да. Мамлекеттен бир гана нерсе бар. Ал сууну убагында жеткизүү, светтти убагында жеткизүү, жолду ошол тургундар жүрө турган кылып салып берүү, жана газды үзгүлтүксүз жеткизүү, жана башка ушул сыяктуу эле нерселерди сурап жатат да. Эл бүгүнкү күндө мамлекет бүгүн ошону дагы жеткизе албай атпайбы? Биз эгерде Ош шаардык кеңешине келип калсак, биринчи очередь ушул жактан баштайбыз. Менен кайсыдан баштайсың? Мамлекет менен башкача бир жок. Мисалга Ош шаарынын тургундарына ошол эле сууну убагында жеткизүү, 3 күн 4 күндө өтүп суу токтотуп коюп аларды кыйнабай. Экинчиден жол тыгынын жоготуу, газды убагында жеткизүү. Мен ойлойм, ошолорду жеткизип берсек, эл өзүн өзү багып, өзүн өзү жашап келаткан. Рахматчы. Мен азыр Акылайдын буга чейинки суроосунда бир катыла кетсем, азыркы учурда Ош шаарыбызда инвестиция тартуу үчүн кандайдыр бир коопсуздук маселеси, ошол эле Крим чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү бир аракет менен көп келбей атат деген суроо айтып кеттиңиз, Акылай айтып турасызбы? Да, бул жерде мындай маселе болуп атат да, эгерде биз экономиканы өнүктүрөбүз, инвесторлор менен иштейбиз десек, сиздер айтып атасыздар, инвесторлорду тартабыз депчи, Ошкочу. Кантип сиз тартасыздар, эгерде инвесторлор Ошко келгенден коркуп жатса? Анткени бул жерде криминальная ситуация, мына былтыры, бул жылы дагы жана сага болуп продолжается да, анан жанагы кармалуулар болду, ОПГ рейд болду. Рахмат. 2 мүнөттөн ашпасын. Жооп берейин. Жана криминал дегенге жылдан жылга азайып кетип атат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Мындай бир жагынан алганда өкүнүчтүү. Бул криминалдын бардыгы. Анан экинчиден бизнес чөйрөгө да криминалдын тиешеси бар. Буга эми МВДга тапшырмаларды берсек ордуна келчү нерсе. Бул эң бизди бизнести азыр кордогон бул мамлекеттик ишканалар болуп атат. Ошол эле текшерүүчү, ошол эле уруксат берүүчү, ошол эле барып көзөмөлдөөчү, өзү уруксат берет, дагы бир кошунасы барып текшерет, дагы бир кошунасы барып көзөмөлдөйт. Бизнесте вот ошентип чачат. Бизде мыйзамдар жакшы чыгат. Мыйзамдар жакшы чыгат, бирок иштебейт көбүнесе. Вот аткаруу бийлиги катуу көзөмөл алса, катуу көзөмөл кылса, бардыгы ордуна келе турган нерсе. Криминалды деле тез эле ордуна койсо болот. Ошол эле мамлекеттик кызматкерлер жана бизнести кысканы, бизнеске тоскоолдук жаратуулар боюнча буну деле тез эле ордуна койсо болчу нерсе да. Биз келип калсак, буюрса баарын ордуна коебуз деген үмүттөбүз. Инвесторду биз сырттан деле эмес, ишкериден де, өзүбүздүн ички инвесторду деле
эске алсак болот. Негизинен азыркы 2 жылдын ичинде биздин Бишкектен эле көптөгөн бул строительный компаниялар болобу же бир продукция чыгаруу жагынан болобу, өндүрүштөр жактан келип азыр ишмердүүлүк жүргүзүп кетип атат. Бул эмненин белгиси? Биздин азыркы учурда Ош шаарыбыздагы стабилизация болуп калды дегенди билдирет. Бир аз стабилдешип калды. Мурдага караганда бир аз мыйзам сакталуу болуп атат деген айта турган нерселер бар. Бирок негизинен караганда чындыгында текшерүү органдарын азайтыш керек. Ишкерлерге шарт түзүп бериш керек. Бул курулуш жаатында иштеген ишкерлерге биз келгенде эле сунуш бергенбиз. Единый окно менен эле ишин бүтүрө турган кылып киргизели. Ошол жактан бүтсүн, ар кимдин ишин какылабастан бир жерге берип, бир жерден алып чыга турган кылып деп ошол маселени көтөрүп келгенбиз да. Инвесторлорду биз эми буга чейин дагы айтылган форумдарды түзүү негизинде жакынкы кошуна өлкөлөрдөн чакырууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, эми кайра эле ошо мэрия менен биргеликте биз шаардык кеңештин депутаттары токтомдун негизинде ошолорду көзөмөлгө алышыбыз керек да. Рахмат. Улуу журт. Бүгүнкү күндө биз Ош шаардык кеңешинин депутаттарына ылайык жооп берсек, биз шаардык мэрия менен тыгыз иштеп, жана ошондой эле Ош шаарында күч түзүмдөрү менен биргеликте иштеп, ошолорго мыйзамдуулукту камсыз кылышыбыз керек. Мисалга бүгүнкү күндө ички инвесторларды, ошо шаардын ичиндеги эле курулуп жаткан же болбосо налог төгүп аткандарды ошол жанагы криминалдык топтор крышевать этип, же болбосо жанагындай аларга салык салуу бүгүнкү күндө мындай ачык айтылбаса да көмүскө айтылган уккандарыбыз бар да, мисалга ошолорду мамлекет колдоого алыш керек биринчиден, экинчиден ошолорду көзөмөлдөп коргоого алыш керек. Ошону менен ошолордун налогу наркы сол чөнтөк эмес, мамлекеттин бюджетине түшсө, биздин мамлекетти өсүүнүгө болот да, шаардын ичиндечи. Рахмат. Дагы эле мен өзүмөн бир суроо берип койсом бардыгыңарга элечи. Ошол эки партия буга чейин 4-чү чакырышта иштеп келдиңер. Улуу журт партиясы эми аттандыңар. Дагы эле баягы эле суроо да. Эмне үчүн буга чейин эчтеке өзгөрбөйт да, анан шайлоого келгенде эле биз өзгөртөбүз дейсиңер. Буга чейин өзгөрбөгөндөн кийин будан кийин да өзгөрбөшү мүмкүн да. Кандай деп ойлойсуңар? Жооп берип кетсем, туура айтасыз. Негизинен ошол сиз айткан бизде такалаабы барып же ошол мисалы айта кетсем, Эсенбек мырза деле айтты го, бир көйгөйдү чечебиз деп көтөрсөк, көбү колдобой коет дейт. Анда эмесе 5 киши силерде фракцияларда 5 киши болгон эле, калган 40 киши колдобой койду дейт. А бул жакта эл кыйналып атпайбы? Анда эмне үчүн биз силерди шайлабадык деген суроо туулат да. Эми бул жерде мындай да, шайлоонун астында эле убадаларды бере беришет, өзгөртөбүз деп айтышат. Туура, негизинен бирок элдин дагы бир шаардык кеңештин ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүп туруш керек деген ойдомун да. Себеби мен өзүм жеке деле биздин партиянын ичинде деле канча көйгөйлөрдү көтөрүп келгенбиз, бирок анын баардыгы жок эсе да. Азыр ошол эле сиздердин мисалы телеканалдарыңыздар же башка бир массалык маалымат каражаттарынан бардыгын бир сылап сыйпап көрсөтө турган бир деңгээлге жетип калган учурда ачык айкындуулук жок да. Ошону негизинен биз ачык айкындуулукту өркүндөтөлү. Элдеги ушул шаардыктардын баардыгы болсун Бишкекте, болсун Көлдө именно Ошто эмне болуп аткандарын баары билип көрүп тура турган ошол ачык айкындуулукту күчөтөлү деп атабыз да. Жарандык көзөмөл керек деп ойлойсуз? Албетте керек. Жарандык көзөмөл керек. Себеп элдин пикири менен биз ошол кандайдыр бир коомдо бир башка көрүнүштөр болсо ошону жойгонго бизде мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан бизде элде да ошондой бир мындай эме түзүлүп калыптыр. Шайлоонун астында гана өзүнүн көйгөйүн айтат да. Шайлоого чейин эмнеге айтпайт деген суроо туулат да бирдечи. Урматтуу жарандар, силерге кайрылып кетет элем. Биз азыр деле ушул действующий депутатыбыз катары сиздерден суранып кетем. Эмне кайрылууңуздар болсо кайрылыңыздар. Чечип бергенге ар дайым даярбыз. Рахмат, Эсенбек мырза. Эч нерсе чечилбеди. Бардыгы орунда турат деген мен түп туура менен кошулбайм. Себеби мына биз келгенде Ош шаарынын бюджети 800 миллион тегерегинде болсо, ушул күндө азыр 1 миллиард 350 миллион тегерегине 500 миллионго көтөрүлүп калды да. Бул дагы бир салыктын түрүн алып салды. Сатуудан түшкөн салыктын түрүн бизде азайып кетти. Мурда мисалы үчүн 2016 жылдары где-то 400 миң
400 миллион 500 миллион тегерегинде түшкөн болсо ушул күндө где-то 150 гана миллион тегерегинде салык түшөт. Башка салыктын түрлөрүнөн өсүп өнүгүү бар да. Ошол эле бала бакча салуу, мектептерди салуу, жолдорду оңдоо, жаңы жолдор салуу, мына сейил бактарды куруу баардыгы ушул шаардык кеңештин эмгеги менети болот. Себеби акчаны үнөмдөп, башка жактан кыскартып, буга чейин мисалы үчүн 2017 жылдары өнүгүүгө биз где-то 30-40 миллион сом акча бөлүп келсек, мына быйылкы жылы өнүгүү үчүн биз 300 миллион сом акча бөлдүк. Өнүгүү дегенде кандай бул? Өнүгүү дегенде ошол жолдорду салуу 300 миллионго, бала бакчаларды салуу, башка сейил бактарды салуу. Мындай айтканда элдин эс алууга, жолдо жүрүүгө, коопсуз жүрүүгө бүт шарттарды түзүүгө аракеттер болуп атат да. Анан эми баардыгын эле бир күндө өзгөртүп салыш келип эле 4 жылдын ичинде Ош шаарын бир космический пикке жеткирип коюш бул эч кимдин колунан келбесе керек. Бирок эми сөзсүз түрдө кемчилик бар. Мындай алып караганда бизде акыркы 10 жылдарда кадр маселеси өтө төмөн түшүп кеткен. Кайсы жетекчини койбо, бир өзүнүн ордунда бир өзүнүн деңгээлин көргөзүп коет көп нерсе жетекчилер. Эми бар дебейм, кээ бир жетекчилер бар, эми жакшы иштегендер. Вот кадр маселесинен дагы аксап турган кезибиз азыр. Рахматчон. Мен айтат элем, бул 4 жыл убактысында ушул эки партиянын өкүлү турат жанында азыр экөө тең коалицияда болду. Өздөрүнүн бирден вице-мэр чыкты мисалга. Биринчи вице-мэр бир болдон болду. Жана башка өздөрүнүн ошол кызматка барган кандидаттарын сунуштап, биздин конституциянын талабына ылайык ошол мэрияны курап бүгүнкү күнгө чейин олтурду. Анан ошол жерде олтуруп, өздөрү кызматта отуруп, бүгүнкү күндө биздин талабыбыз ишке ашпады дегенде мен таң калып атам. Анда эмнеге бийликте олтурду? 4 жылдан кийин сиз ошентип айта аласызбы? Мен айта алам. Өтүп калсак, биздин талаптарыбыз ишке ашпаса, ким эле болбосун, анда мэрияда эмне кылып жүрөт? Оппозицияга чыксын, аткар десин, көзөмөлгө алсын. Жок, айтып атпайбызбы, ошол биз келгенден бери 550 миллионго бюджет көтөрүлүп атат. Ошол эми биздин эмгегибиз болуп атпайбы, иштеп атпайбы? Мен айтып атам, баардыгы эле ордуна келип калган жер жок. Сиздин эмгегиңиз болуптур, сиздин эмгегиңиз, бирок сиздер биринчи вице-мэрди алып олтурасыздар го. Биринчи вице-мэр деген мындайча айтканда азыр жок, алар компромисске барып мэр менен сүйлөшүп, ушул иштерди алып чыгыш керек. Элдин көйгөйү ушул болуп атат. Мына бул элдин көйгөйү деп. Секунд укпай. Азыр вице-мэр деген ачык эле айтканда путу колу байланды. Баардыгын мэр чечет. Бул өкмөттө деле ушул, башка шаарларда деле ушул. Бул биз эле бир эле биздин шаардагы көрүнүш эмес. Вице-мэр деген 4 вице-мэр бар, мен ачык эле айтам. Аты гана вице-мэр. Көп маселелерди чече албайт. Укуктарды берген эмес, эми ошондой мамлекетте азыр эми бир ошондой убакыт болуп калып атат да. Ошто ошону дегенде депутаттар эмес, мэр башкарат экен да. Конечно, депутаттар мэрди шайлайт, ишеним көргөзөт, мэрге бүт укуктарды берет. Бирок ошол эле учурда мэр аткаруу бийлиги деген мэр өзү жумушка коет, баардыгын өзү көзөмөл кылат. Конечно, депутаттар ар биринин мисалы үчүн финанс маселесине киреше албайбыз. Финансага киреше албагандан кийин бир ишканамыз. Аны кандай ишмердүүлүгүн текшере албайсың. Үстүрттөн текшеребиз, башка элдин көйгөйлөрү менен текшерип барууга жана көзөмөл кылууга укугубуз бар. Бирок депутат десе эле 100% көзөмөл кылып, 100% бийлик депутаттын колунда болбойт да. Ал жерде 45 депутат ишенип шайлаган мэр бар. Мэр жумушту алып барат, алды карап жылдырат. Биздин партиябыздын аты аталып калды. Улуу журт партиянын өкүлүнө сиздин ушул жерде бир аз мындай дыкаттык мамиле кылбаганыңыздан да биз оппозициядабыз азыр, коалицияда эмеспиз. Коалицияга кирген да жокпуз. Биз буга чейинки көтөрүп келген орчундуу маселелерди bundan кийин да көтөрөбүз. Эми алдыда Кудайым буйруп насип болсо, эл колдосо, алдыга койгон ой максаттарды биз буга чейин аткарган иштердин негизинде гана баштаган ишти аягына чыгаралы. Элдин ишеничин алалы деген максатта ишти жүргүзөлү деп атабыз да. Анан жөн эле кур сөздөн алыс болуп, негизинен талапты коюп иштетсек болот. Ооба, мен ошону айтып атамын. Биринчиден жанагы сиздер мэрияда жүрдүк, биз могул иштерди аткардык дегениңиздерде мен коалицияда деген ойдо болуп калыпмын, кечиресиздер. Ошол коалицияда мына бир болго айтат элем да. Сиздер сунуштаган вице-мэрдин путу колун ким тушап койду? Бүгүнкү күндө ал биринчи вице-мэр. Аткарыш керек ал жерде иштерди. Мэр менен сүйлөшүүгө барыш керек, же болбосо өзүнүн идеясын алып чыгыш керек. Урматтуу мэр, мына иштерди кылсак болот. Анда азыр вице-мэрлердин кереги жок экен да Ош шаарына. Мындай да, ошол вице-мэр бар үчүн, ошол вице-мэрлер иштеген үчүн шаардын бюджети где-то 4 жылдын ичинде 550 миллион сом тегерегинде көтөрүлүп атат. Бул биринчиден. Путу колун байлап койду дегеним бул толук эркиндик бербейт.
башкаруу мисалы үчүн өзүнүн тармагында экономикалык жаатты караганы менен бирок толук эркиндик бербейт. Бул бир эле биздин Ош шаарында эмес, биздин республика боюнча ошондой. Буну сиз өзүңүз көрүп жүрөсүз, билип жүрөсүз. Буну жашыргандар эмне? Силерге азыр 2 минуттун убакыт берилет. Өзүңөргө эркин микрофон. Баштасак, Бир Кул партиясынан. Жок, сизден. Мен баштайын. Жана айттым го 5 программа. Бул биздин баардык болгон программабыз эмес. Мындан башка дагы, мисалы үчүн, автотургундарды жоюу боюнча жер асты өтмөктөрдү салышыбыз керек. Ошол эле баягы мыйзамсыз курулуш деп атпайбы? Ошол курулуш тармагында көзөмөлгө алыш керек. Себеби кээ бир үйлөр чындыгында эле мыйзам бузуп, үйдүн өзү бата турган жерге килейген үйдү салып коюп атат. Балдар ойночу аянтчасы жок, башка маселелер жок. Бирок ошол эле учурда курушууларга кысым да көп болот. Анан башка тармактар, экономика боюнча мен айтып өттүм, экономиканы көтөрүү үчүн өзүнүн инвесторлорго эркиндик берели, мыйзам чегинде иш алып барсын бардыгы. Бизде экономикабыз тез эле көтөрүлдү. Биздин элибиз эмгекчил эл, таланттуу эл. Башка тармактарда жетекчилерге келсек, жетекчилерде бизде азыркы келаткан жаштарда деле бар. Буга чейинки иштеп кеткен жетекчилер деле бар. Ошол татыктуу жетекчилерди алып келсек, ар бир тармак өзүнөн өзү көтөрүлөт. Рахмат жан. Улуу журт саясий партиясынын өкүлү. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана шайлоочулар, мен сиздерге акыркы 2 мүнөттүк убактымды кайрылуу катары жолдойт элем. Бүгүнкү күндө Ош шаарында шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көрсөтүлүп, акча таратуу жана акча чачуу, көптөгөн чыгымдарды жумшап, баннерлерди жана башка концерттерди, шоулорду уюштуруп жатат. Бүгүнкү күндө сиздер мен сыяктуу жана менин катарымда турган кесипкөй, көп тармактуу кесиптин ээлери жаштарды колдоңуздар. Сиздер адашпайсыздар. Улуу журтка добуш бериңиздер. Биз келечек жаштардыкы. Биз сыяктуу жалаң биздин улуу журт партиясында мен сыяктуу жаштар бар тизмебизде. Биз келип калсак, шаарда бардык кылган ишибизди Ош шаарынын тургундарына жана Ош шаарынын жашоочуларына, Ош шаарынын жаштары үчүн жумуш кылмакпыз. Ошондуктан 1000 сомду, 2000 сомду жогору койбой, ал жердеги курамды, кимдер бар, кандай кесиптин ээлери бар, кандай инсандар бар экенин бир сыйра карап, добушуңуздарды бериңиздер. Рахмат. Рахмат жан. Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү. Рахмат. Азыркы тапта депутаттарга болгон элдин ишеничими кескин төмөндөп кетти десем жаңылышпайм. Негизинен шаарга алып чыккан программанын жакшы таанышып чыксаңыздар болот. Буга чейинки аткарылган жумуштардын негизинде баштаган ишти аягына чыгаруу максатында, элдин ишенимин алуу максатында алып барган негизги программаларыбыз болуп эсептелет. Жогоруда айтылып кеткен, токтолуп кетсем, ушул социалдык тармакты, инвестиция тармагын, мыйзамдуулук тармагын, коопсуздук тармагын, ошол эле биздин жашоочуларыбызга эс алуусуна, жөө жүрүшүнө, машина жүрүшүнө биз күчүбүздү жумшашыбыз абзел. Чындыгында азыр тандоонун астында элдин ар бир өзүнүн жеке пикири, кайсыл партия кайсыл деңгээлде кандай жумуш алып барат. Бирок негизинен мен кайрылып кетет элем. Кайдыгер карабастан буга чейинки иш-аракеттерди карап чыгып, ошонун негизинде алдыга койгон программасын, алдыга койгон ой максаттарын окуп чыгып, таанышып, добуш берсеңиздер абдан туура болот деген ойдомун. Себеп дегенде азыр көптөгөн партиялар азыр элдин ишенимин алыш үчүн асмандагы жылдызды алып берем дегенден де аянышпайт, айтышат бул сөздөрдү дагы. Ошого шайлоочулар, урматтуу шайлоочулар, сиздерге кайрылып кетем. Дыкаттык көңүл буруп добушуңуздарды бериңиздер. Рахмат сиздерге. Рахмат чоң сиздерге, мен деле сиздерге ийгилик каалап кетсем, бардык бизге бүгүнкү конокко келген партиялардын өкүлдөрү ушул биздин шаардык кеңешке өтүңөргө мен деле тилектешмин. Себеби Ошту өнүктүрүү убакыты келди деген бир түшүнүк менен жашайбыз бардыгыбыз. Ийгилик болсун сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин назарыңызда коомдук пикир көрсөтүүсү болду. Анда эмесе 16 жана 17 март күндөрү дагы жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Рахмат.